Саламатсыздар ба. Эфирден тәстірі каналынан жаңалықтар маалымат қызматы, студияда Алтынбек Беделов. Жоғырқы кеңештің депутаттары Аида Қасымалиева менен Абдубек Дүйшалиев үй шартында карантинге алынышты. Бұл туралы төрағаның орынбасары Қасымалиева өзі білдірді. Парламентарилер түнді Германиядан иш сапарынан учуп келишкен. Айтымдарында аларды аба майданынан текшерип, коронавируска анализ алгандан кейін үй шартындағы 14 күндік обсервацияға жөнөткөн. Мындай карантинге туш болгондор үйдөн чыкпай, карантин аяктаганча дарыгердин көзөмөлүндө болушу шарт. Белгіле кетсек, буга чейин Германия, Франция, Испания, Сингапур, АКШ сымал өлкөлөр менен экинчи категорияга кирип, ал жактан учуп келгендер үй шартындагы карантинге жөнөтүлүп жаткан. Бирок кече өкмөт коронавирустун алдын алуунун жаңыланган алгоритмин кабыл алып, анда Германия биринчи категорияга которулган болчу. Ага ылайык аталган мамлекеттен түз же транзит менен учуп келгендер атайын даярдалган жайларда обсервация өтүшү зарыл. Ал арада бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге коронавирус илдети күчөп турган өлкөлөргө иш сапарларына барууга убактылуу тыюу салынды. Тиешелүү тапшырманы өкмөт жетекчиси өзү берген. Ага ылайык сапарлары мамлекеттик маанилүү иштерге гана тиешелүү болуп жана ал жакта эпидемиологиялык абалы дурус болсо гана ишке ашышы мүмкүн. Бул талап коронавирус илдети боюнча кырдаал жөнгө салынганга чейин иштейт. Белгиле кетүүчү нерсе, учурда Кыргызстанга сырттан келгендер 3 категорияга бөлүнүүдө. Биринчи баскычка коронавирус илдети аныкталып, эпидемиологиялык абал оор болуп турган Кытай, Италия, Иран, Түштүк Корея, Франция, Германия жана Испания өлкөлөрү кирет. Бул мамлекеттерде акыркы 1 ай ичи болгон чет элдик жарандар өлкөгө киргизилбейт. Ал эми кыргызстандык жарандар атайын даярдалган жайларга карантинге түшөт. Экинчи категорияга АКШ, Япония, Швеция, Швейцария, Британия, Бельгия жана Нидерланд мамлекеттеринен келгендер кирет. Булардын бардыгы 2 жума үй карантинине алынат. Ал эми 3 категорияга дээрлик оору аныкталбаган мамлекеттерден келгендер киргизилет. Алар милдеттүү түрдө медициналык текшерүүдөн өтүшөт жана алардын 2 жума аралыгында өлкө ичинде ары бери каттоосуна чектөө коюлат. Обсервациядан элчиликтердин жана эл аралык уюмдардын кызматкерлери, чет өлкөлүк расмий делегациялардын мүчөлөрү саламаттыгына жараша бошотулат. Белгиле кетсек, илдет күч алган өлкөлөрдө болгонун жашыргандар жана карантин шартын бузгандар мыйзам алдында жоопкерчиликке тартылышат. Коронавирус илдетинен улам Кыргызстан Иран менен аба каттамын убактылуу токтотту. Бул тууралуу Жарандык авиация департаментинин жетекчиси Курманбек Акышев билдирди. Анын айтымында Тегеран Душанбе, Бишкек Тегеран каттамы белгисиз мөөнөткө чектелди. Бул каттам былтыр декабрдан тартып ишке кирген болчу. Учурда Ирандан Кыргызстанга Россиянын Аэрофлот жана Түркиянын Түрк аба жолдору компаниялары аркылуу учуп келип жаткандар бар. Иран коронавируска чалдыккандар жана андан набыт болгондордун саны жагынан Кытай менен Италиядан кийинки эле орунда турат. Расмий Тегерандын маалыматы боюнча Иранда оору 10 миңден ашуун кишиге жугуп, илдеттен 429 адам көз жумду. Бүгүн эртең мененки саат 7:30 чамасында Борбор кылаанын Москва жана Разаков көчөлөрүнүн кесилешинде авария катталып, анда жеңил унаа менен жүргүнчү ташыган микроавтобус кагышты. Анын кесепетинен 3 мектеп окуучусу жабыркаганы маалымдалды. Алар шаардык балдар ооруканасына жеткирилишкен. Патрулдук милициянын билдирүүсүнө караганда, учурда жол кырсыгынан келип чыгуу себептери такталып жатат. Кече судьянын пара алып жаткан жеринен кармалган видеосу бүгүн интернетке жарыяланды. Видеодон көрүнүп тургандай, Финпол кызматкерлери шектүүнүн иш бөлмөсүн тинтишкен. Анда Фемида өкүлүнүн кийиминин чөнтөгүнөн тарта шкаф, текче, жеке буюмдары да текшерилген. Жыйынтыгында $2000 анын сумкасындагы ак барактын ичинен табышкан. Эске салсак, кече экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Максат Орозбакова кармалганын билдирген. Фин полициянын маалыматына караганда, ал $2000 пара алып жаткан жеринен колго түшүрүлгөн. Маалыматтарга караганда, Фемида өкүлү кайсы бир ишти оңунан чечип берүү үчүн экинчи тараптан пара талап кылган. Ал арада бир топ сайттары өздүк булактарына таянып, кече кармалган судья бүгүн эртең менен жумушка чыкканын жазып чыгышкан. Бүгүндөн тарта жергиликтүү кеңештерге шайлоого үгүт иштери башталды. Ал 11 апрелге чейин уланат. Шайлоого катышууга катталган саясий партиялар үгүт иштерин алдын ала аккредитациядан өткөн маалымат каражаттар жана алардын интернет сайттары аркылуу гана жүргүзө алышат. Ал эми социалдык тармактар үгүт аянтчасы болуп эсептелбейт жана БШКнын көзөмөлүнө алынбайт. Бирок интернет түйүндөрүндө саясий партиялардын кадыр баркына доо кетирген чакырыктар жасалса, андай учурлар
териштирилет. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 12 апрелде өтүп, ал күнү Балыкчы, Каракол, Майлошу, Ош жана Токмок шаардык жана 25 айлык кеңештин депутаттары шайланат. Шайлоого 22 саясий партия атсалышууда. Сиздер ушул саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Биз менен болуңуздар.